жана ошол дуанын сыры неде? Кандай кылсам дуам тез арада кабыл болот дегендер үчүн Юнустун абалынан, акыбалынан кабардар болуп койгонубуз жакшы болот. Негизинен мусулман адам депрессияга кириши мүмкүнбү? Ошол жерде кызык бир 3-4 маселе бар. Биздин коомго пайдасы боло турган кезде Алла субханала тааля биздин өмүрүбүзгө да берекет берет. Элге журтка кызмат кылууда 2 суноо бар. Кандай ниеттер ушул ынтымакты, биримдикти бүт бузат, жок кылат? Момун көрүнүп шайтандын жолуна түшүп калуу коркунучубуз бар. Негизинен шайтан адамды кантип алдайт, эмнеден этият болушубуз керек? Ошол жерде устаздар тонкий бир сөз айтат да. Ал адам даана шайтан болду, шайтандын жолуна түштү дейт. Ошол сапаттарга жетүү жолдор кандай? Биз күтүп отура бербешибиз керек. Бир күн мага иман кирип кетсе анан кийин оңолуп кетем депчи. Устаздардын этегин кармасак, иншалла адашпайбыз. Ушул австралдагы бир эки сөз кылып, буюрса дагы программабызды уланталы. Аллах Таала бизден качан ыраазы болот? Биз Аллах Тааладан ыраазы болгондон кийин. Кандай жолдор менен сыналышыбыз мүмкүн? Эң чоң текебер Алла жананын пайгамбарын кабыл албаган адам. Жума күндөрүнүн бири Абдышкүр устаз баян кылып аткан учурда бизге ушундай бир сонун кереметтүү сөздөрү менен бөлүштү. Устаз айтты, кимде ким Юнус пайгамбардын дуасын чын ыхлас менен айтып, Алла Таалага кайрыла турган болсо, Аллах Таала ал адамга түздөн түз жардам берет, ортомчусуз жардам берет деп айтып өттү эле. Бул дуа мындай: Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Буюрса ушул дуанын маанисин Дениз байкем айтып берсе. Албетте бул өтө күчтүү дуа. Бул дуа Куранда келет. Бул дуанын мааниси субханака деген сөз. Алла субханала тааля сен кемчиликсизсиң. Ла илаха илля анта деген сөз. Албетте сенден башка кудай жок. Инни кунту миназ залимин деген сөз. Мен өзүмө зулум кылуучулардан болдум деген сөз. Албетте ар бир көрсөтүүлөрүбүздү биз адам баласына пайдалуу дуалар менен биргеликте баштаганга аракет кылабыз. Себеби дуа бул мусулмандын курал жарагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтып өткөн. Жана ошондой эле Алла Таалам Куранда дагы мындай бир аят менен бизге кайрылат. Удууни астажиб лакум, дуа кылгыла, дуаларга жооп бар дейт. Албетте Кудай Таалам кээ бир дуаларыбызды дароо кабыл кылат. Кээ бир дуаларыбызды мөөнөт убакыт өткөндөн кийин бизге жакшыраак болгондугу үчүн кийинчерээк кабыл кылат. Кээ бир дуаларыбызды ахиретке калтырып, ахиретте сообун берет дейт. Дайыма дуа кылууга аракет кылалы. Ал эми урматтуу биздин көрүүчүлөр, ардактуу достор, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүлөрү бул Бакай Ислам. Бакай Ислам бул Бакай банктагы исламдык терезе болуп, шарият талаптарына ылайык каржылык кызматтарын көрсөтөт. Баарыңыздарга жагымдуу көрсөтүү каалайбыз. Эми ошол Юнус пайгамбарыбыздын дуага келе турган болсок, Максат агайыбызга суроо бергим келип атат. Бул дуа жөнүндө бизге маалымат берип койсоңуз. Бул дуанын кабыл болгон себеби, бул негизи дуа каяктан чыккан жана ошол дуанын сыры неде? Бисмиллах. Юнус алейхиссалам 30 канча жыл өзүнүн коомуна дават кылат. Күн түн коомун баткактан, караңгылыктан сууруп чыгыш үчүн кызмат кылат, мээнет кылат. Коому Юнустун чакырыгына орундуу жооп бербегендигинен Юнус алейхиссалам өз коомун таштап чыкканга мажбур болот. Эми динибизде пайгамбарларга Аллах Тааланын өзүнүн урматысы өтө чоң болгондугу үчүн Юнус алейхиссаламдын ошол коомун таштап чыгып кетүүсүн баягы зелле кылды деп айтылат да терминдечи. Бул деген сөз ката кылды, кемчилик кылды эмес, балки бир аз тарынды дегендей, бир аз алынды дегендейчи. Анан Юнус алейхиссалам коомун таштап чыгып, сапар алып деңизге туш келет. Деңиздин аркылуу өзүнө өтүш үчүн кемеге чыгыш керек болот. Кемеде баратканда түнү бороон чапкынга туш болот, толкунга. Анан ошол жерде ошол коомдун эски динине ылайык деңиздин кудайына курбандык чалыш керек болот. Алла адамдардан курбандык чалыш керек экен. Кантип курбандык чалабыз десе, чүчү кулак тартабыз дейт. Бардыгы жанын окторун аттарын жазып, жанын сабасынан жанын окторун тарта баштайт. Биринчи тартканда эле Юнус алейхиссалам аты чыгат.
Анын арасынан бирөөсү айтат, жок дейт. Арабыздагы эң татынакайы сулуусу, зыңкыйганы Юнус экен. Буга дагы бир мүмкүнчүлүк берели дейт. Ошол жерде аалымдардын бир сонун сөзү бар. Ошол сөздү айткан адам эрдик кылды дейт. Кийинки тартканда өзүнүн аты чыгып калышы мүмкүн эле дейт. Анан дагы бир тартат, дагы Юнус алейхисалам аты чыгат. Дагы бир тартканда үчүнчү жолу мүмкүнчүлүк берип, үчүнчү жолу тартканда дагы Юнустун аты чыгат да, алейхисалам. Эми айымсоор дейт дагы деңизге Юнус алейхисаламды деңиздин кудайына курбандыкка деп ыргытып жиберет. Эми ошол жерде устаздар айтат, Юнус алейхисаламга 3 караңгылык чогуу келди дейт. Эмне болду десе, түндүн так ортосу болчу дейт. Эмне болду десе, деңиздин бороон чапкын учуру болчу дейт. И плюс кит жутуп алды, и киттин курсагында болчу дейт. Жыйынтыкта Юнус алейхисаламга 3 караңгылык баш бириктирди. Киттин курсагы, деңиздин асты, түндүн так ортосу. Юнус алейхисаламга бир зат керек болчу дейт. Китке дагы, түнгө дагы, деңизге дагы өкүм өткөн. Антпесе аны куткара турган эч бир себеп калбаган, себептердин баардыгы сүкүт этти эле дейт. Юнус алейхисалам 3 караңгылыкка тең өкүм өткөн, Аллах Тааланы тааныгандыгы үчүн ушул азыр байкебиз айткан, сиз которгон дуаны Юнус алейхисалам айтат. Не дейт? Ла иляха илля анта субханак инни кунту миназ залимин дейт. Ошол жерде кызык бир 3-4 маселе бар. Биринчиси, эгер Юнус алейхисалам өткөн чагын карап туруп бир паникага түшүп калганда, кыжалатчылыкка, мындай терең бир таарынууга, азыр биздин көчө тили менен айтканда, депрессияга түшүп калганда, Юнус алейхисалам бул дуаны айта албайт эле дейт. Ал киттин курсагында болсо дагы, деңиздин астында болсо, түндүн так ортосунда болсо дагы, эч паникага түшпөгөндүгүн көргөздү, ушул дуаны айтты дейт. Бул дуаларында эмне маани бар эле, анан дуанын кабыл болуу хикматы ушул жерде. 1. Ла иляха илля деши менен ал не деди? Аллахым, 30 жыл коомго дават кылгандан кабарың бар. Андан кийин деңизге келип, кемеге чыкканыман да кабарың бар. Андан кийин кайра чүчү кулак тартылып, кайра менин атымдын чыккандан да кабар бар. Деңизге ыргытылып, киттин курсагында жатканыман да кабарың бар. Анта субханак, ушул маселелерде сен айып кемчиликтен аруусун. Бул маселе сенин кемчилигиң жок. Ушул болуп аткан окуялардын жыйынтыгы инни кунту миназ залимин, мен өзүм зулум кылдым, өзүмдүн катамдын натыйжасы деп мойнуна алды. Юнус алейхисаламды инни кунту миназ залимин деп өзүнүн катасынын мойнуна алуусу эмне? Өз коомун Кудай Тааладан уруксат келелектен мурун таштап кеткендигинен. Эми ошол жерде агайлар сону түшүндүрөт. Юнустун дуасы сразу кабыл болду дейт. Кит деңизге алып чыгып кусуп койду дейт. Анын дуасынын тез арада кабыл болуусунун бир себеби күнөөсүн мойнуна алгандыгынын натыйжасында дейт. Эми биздин дагы мындай ушул жерден сабак чыга турган дагы бир маселе бар. Эгер Юнус алейхисалам кайсы күнөөм үчүн дегенде, Аллах Тааланын азабын өзүнө чакырмак дейт. Өзүмдүн күнөөмдүн натыйжасы болду дегенде, Аллах Тааланын толук мээримине ээ болду дейт. Демек бул күнүбүздө дагы Аллах Таала менин дуаларыма качан жооп берет, кандай кылсам дуам тез арада кабыл болот дегендер үчүн Юнустун абалынан, акыбалынан кабардар болуп койгонубуз жакшы болот. Устаз, ушул жакта айттыңыз да. Юнус пайгамбар эгерде депрессияга кирип кете турган болсо, балким дуасы кабыл болбойт эле депчи. Балким ал абалда дуа кыла албайт эле деп. Негизинен мусулман адам депрессияга кириши мүмкүнбү? Же бул динибизде кандай каралат? Адам баласы таарынса, бир болуп аткан окуялардан дайым башкаларды күнөөлөсө, 2. Бир жамандык же бир кыйынчылыкка жолуккан маалда өзүн ак көрүп, ногу тигилердин айынан ушуга жолуктум деп күнөөкөрдү башкалардан издесе, ал адам однозначно депрессиядан башка эчтеке жолукпайт. И өмүрү өткүнчө таарынып өтүп кетүүдө эмнеси бар? Коркунчу бар. Бул түр абалга түшүп калган кишилердин дуа кылганга деле шайы келбейт. Анткени ал таарынып алган адамдар бир жаңсыл болмоюнча, ал Кудайына кайрылып Аллахым деген жерге де жете албайт да. Динибизде орду кандай? Мисалы, ыйман келтирген, зыян пайда Аллах Тааладан экенине даана ишенген бир кишинин стресске, депрессияга түшүүсү мүмкүн эмес, кабыл кылынбайт. Өтө мындай терең ойлор болуп атат. Биякта себеби чындап айтканда, Юнус пайгамбарыбызга
мындай бир жүктөлгөн да Аллахтын тарабынан, пайгамбарчылык дегенчи. Ошол бул адамдарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу деген маселеси болгон. Бирок Юнус алейхисалам ошол чарчаганданбы, же башка себептер менен ошол бул коомду таштап кетип атат да. Анан пайгамбарыбыздын Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда бир ошол мааниде бир хадис келет. Не дейт? Адам баласы дейт, коом менен болуп туруп, жана коомдо болгон мындай кыйынчылыктарды коом менен бирге сабыр кыла турган адам дейт, мындай коомдон алыс болуп, коомдон качкан адамдан жакшыраак. Бул деген сөз, ошол коомдо кандай проблемалар болсо, кандай көйгөйлүү маселелер болсо, сен ошол нерселерди чечкенге аракет кылышың керек. Ошол нерседен качпашың керек. Ошол жерде мисалы үчүн бул менин ишим эмес деген ой болбош керек да. Себеби чындап айтканда пайгамбарлар анан момун мусулмандар ошол нерсени түшүнүп, чындыгына коомдо кандай көйгөйлүү маселелер боло турган болсо, ошол маселелерди чечкенге аракет кылыш керек экен да. Пайгамбарыбыз дагы саллаллаху алейхи вассалам миражга көтөрүлгөндө дүйнө көзү менен бейишти көргөн, дүйнө көзү менен Жабраил алейхисаламды аркага таштап алдыга жылган. Анан эми ушу алымдар айтат ушул жерде, эгер пайгамбарыбыз алейхисалам бейишти көргөнү кирген маалда, бул жер мага жагымдуу экен, калып эле калайын дегенде пайгамбарыбыз калып калмак дейт да. Бирок пайгамбарыбыздын миражга көтөрүлгөн учурунда Меккеде эң мындай давка күчөгөн учур болгон. Пайгамбарыбызга кордуктун туу чокусу болуп аткан учур болгон. Бирок пайгамбар алейхисалам ошол хактан халкка кайткан деген бир сөз бар да. Аллах тааланын жамалынан, бейиштин нематынан кайра өзүм эле кирип барсам болбойт дегендей Меккеге кайтып келгендиги дагы бул сиздин сөзүңүз толуктайт. Мен да айтып атам, мисалы үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарчылык 40 жашта башталган да. Анан 63 жашта пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн кайтып кетип атат. Анан 23 жылда бул пайгамбарчылыкты толук аткарды да. Анан бунун миссия бүткөндөн кийин Аллах субхана таала эмне кылып атат? Дароо эле ошол кишини наркы дүйнөгө алып кетип атат да. Сен миссия бүттү. Ал пайгамбардын миссиясы бүтөр менен Аллах субхана таала ошол пайгамбарыбыздын жанын алып атат да. Анан мен кээде мындай ойлоп коем, мисалы үчүн Аллах субхана таала да пайгамбарыбызга мындай дагы 5 жыл жашоону берсе болот эле да. Сен мисалы үчүн пайгамбар, сен мындай намазды аябай сонун окуйт экенсиң, ибадатты аябай кыйын кылат экенсиң, мага жабат атат да. Сенин ибадатыңчы, кел дагы 5 жыл жаша, ошол ибадатты кыл деп берсе болот эле депчи. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам миссиясы бүттү, пайгамбардын миссиясы бүттү. Мындай динди жеткизди, миссиясы бүтөр менен Аллах субхана таала жанды алып атат да. Демек, пайгамбарыбыздын миссия бүткөндөн кийин биз да ошол сыяктуу да, биздин коомго пайдасы боло турган кезде Аллах субхана таала биздин өмүрүбүзгө да берекет берет. Анан биздин жашообуздун да мындай маанызы болот экен да. Биздин ошол коомго биз качан мындай пайдасыз болуп калсак, ошол кезде эле мен да ойлоп атам, Аллах субхана таала мындай биздин жашоодогу максаты да ошол менен бүтүп калышы мүмкүн да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан аябай жакшы бир сонун кереметтүү баардык китептерде эң биринчи айтылган хадис иннамал амалу бинният. Баардык амалдар биздин ниеттерибизге байланыштуу. Ушул биздин ар бир мусулман адамдын, ар бир мисалы үчүн Кыргызстандагы бир патриот инсандын ниеттери, жан дүйнөсү, жүрөгү кандай согуш керек, эмне деп согуш керек, эмне деп жашаганга аракет кылыш керек. Максат байке. Азирети Халид радиаллаху анху Мутада же Ярмукта 4 күн согуш болуп, экөөнүн бирөөсү унутуп атам кайсы согуш экен. Анан кечинде согуш бүткөндөн кийин 4 күндүк согуштун бирөөсүндө кечки тамакка отурушат. Ага жумшак нан астына, анан муздак суу коет. Анан Азирет Халид сурайт жанындагылардан, аскерлердин баардыгынын наны жумшак, суусу муздакпы деп. Десе жанындагылар айтат, кайдан дейт. Алардыкы каткан нан жылуу суу дейт. Сиздики сууңуз муздак, наныңыз жумшак болуш үчүн жерден нын чыкканга чейин казып көмүп койгонбуз дейт. Десе Азирет Халид айтат,
Аскерлер жеген каткан нан менен жылуу суудан алып келгиле дейт. Кан кечкен согушта ийиндеш болуп, тамакта бөлөк отургандан Аллахтан уялам дейт. Нурсултан байке патриот кандай болуш керек деген жерден эстеп кетип атам да. Бул бир. Дагы бир мисал бар. Бул да биз үчүн чыныгы эр азамат кандай боло турганды көрүнүп турат. Азирети Халид Азирети Умардын доорунда аскердин башынан алынат. Азирети Халиддин радиаллаху анху өмүр баян окугандар билет. Килтейген Иранды католический церковь болуп турган килтейген Шам мамлекеттерин баарын бошоткон киши. Анан Азирети Умар дагы Азирети Халид алуусунун себептеринин бири, эгер буну кызматтан бошотуусунун себептеринин бири, эгер буну аскердин башынан албасак, ийгилик Халидтен экендигин эл ишенип баратат. Бул ишенимине акыйдасына доо кетет дейт. Азирети Халидти алып, ордуна жаш жигит коюп коет. Ошол маалда Азирети Халид былк этпей, кыңк этпей өзүнүн ордун бошотуп берет. Анан ошол жерден устаздар айтат. Азирети Халид ошого чейин кылган кызматтарын Аллах үчүн кылгандыгы ошол жерден көрүндү дейт. Эч былк этпей өткөрүп бергендиги дейт. Анан дагы бир кызык окуя бар аркасында. Кызматтан түшкөндөн кийин бул күн түн Куран окуй баштайт. Ыйлап айткан сөзү бар. Аллах Таалага шүгүрлөр болсун. Азирети Умардан Аллах ыраазы болсун. Мен күн түн дин кызмат деп жүрүп, Кудайдын сөзүнөн, Курандан, Китабуллахтан алыс калып турмун дейт. Куранды күн түн окугандыгынан жүрөгү элжиреп, көзүнөн жаш токтобой баштайт. Анан кишилердин бири зыяратка келип, Халид ыйлай берип көзүн ачып чыгыптыр да, бул жерчи. Халид, ыйыңдын себеби эмне дейт? Аскер башчысынан алым калгандыгыңамбы дейт да. Десе Азирети Халид айтат, ыйымдын себеби ал эмес дейт. Күн түн Куран менен алек болуп, Курандын маани маңызы көзүм жашын былкылдатып атат дейт. Азирети Умардан Аллах ыраазы болсун. Мени аскердин башынан алуу менен ибадатка да Куранга тереңдегениме себеп болду дейт. Эми ошол жерден тарыхчылар айтат, эгер Азирети Халид кичине эле тигинин суроосуна унчукпай жер карап койгондо, тиги жообун өзү айтмак дейт да. Аскер башчылыгынан алынганына Азирети Халид капа экен депчи. Жооп башкача тарап кетмек дейт. Ошол күндүн эрлери, ошол күндүн жигиттери, ошол күндүн чыныгы патриоттору бүгүнгө чейин балким бизди динди тунук тазап келгендигин себептери ошондон. Бул күнүбүздө дагы элине журтуна кызмат кылган, динге кызмат кылган толтура бир туугандарыбыз бар. Ошол кызмат кылып аткандар бара-бара кызмат кылганынын сообу жуулуп кетпеш үчүн, дагы кызматта алгылыктуу алда кыймылдаш үчүн ошол байкебиз айткандай ниет, анан Азирети Халиддин туруш тулпатынан сабак алуу мажбурлугу, муктаждыгыбыз бар. Биз ушул аябай көп айтып атабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадистерде көп айткан. Негизги мумун киши, мусулман киши элге, жерге пайдалуу болуш керек. Анан бүгүнкү кезде баарыбыз эң өзгөчө жаштар элге, жерге кантип пайдалуу болгонго болот. Буну тизмектейли чекеден. Биринчиден бул элиме журтума кызмат кылам деп аттана турган киши өзү морально, анан материально күчкө келиш керек. Кыскача айта турган болсок, университетин, мектебин, андан тышкары динине таандык, ыйманына таандык илимин мыкты алыш керек. Себеп дегенде элге журтка кызмат кылууда эки суноо бар. Биринчиси бул жакшы амалдарды, элге пайдалуу иштерди кылуу. Экинчиси кылгандан кийин милдет кылбастан унчукпай туруп калуу. Көпчүлүк адамдар ойлошу мүмкүн. Чоң-чоң жакшы иштерди кылып койсок эле жетиштүү депчи. Чоң-чоң жакшы иштерди кылып коюу жетиштүү көрүнгөнү менен анын аркасынан милдет кылбастан Аллах үчүн кылганын мимикалары менен, жесттери менен, сөздөрү менен көрсөтүү да маанилүү. Ошол эки сыноодон аман өтүү үчүн биз морально, материально мощный комплектацияга ээ болушубуз керек. Эмесе жолдон биринчи повороттон жыгылып калуу небиз бар, коркунучубуз бар. Эми биз мусулман инсандар баарыбыз бир тууганбыз. Мисалы үчүн мына Денис байкем орус улутунда, мен кыргыз улутунда дегендей. Биякта мына студиябызда дагы көптөгөн түрдүү улуттуу инсандар отурат. Бирок баарыбыз мына динибизде мусулман бири-бирибизге бир тууганбыз. Бирок ушул Кыргызстанда дагы көп улуттуу адамдар жашайт, түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт. Бирок дагы да ынтымагыбыз бекемдеш үчүн
кандай сезимдер, кандай ниеттер жүрөктөрдө болуш керек жана эмне бунун баарын бузат жана кандай ойлор, кандай сезимдер, талкалайт. кандай ниеттер ушул ынтымакты, биримдикти бүт бузат, жок кылат. Уруксат берсеңиздер буга шашпай кененирээк не кылалы. Кенен жооп бериңиз. Бисмилля. Убакыт биздики. Бисмилля. Агайлар айтат да. Эң биринчи улутчулдукту ким кылган дейт. Ынтымагыбызды, биримдигибизди талкалай турган эң биринчи себептердин бири улутчулдук. Шайтан кылса керек. Эң биринчи улутчул шайтан кылган. Кантип улутчулдук кылган ал десе, ал топурактан, мен оттон деген. Мен жогорумун деген. Мен жогорумун деген. Бир ошол жерде шайтан бир нерсени унуткан дейт. Адамдын топурактан болушу өзүнүн эрки эмес эле, өзүнүн оттон болушу өзүнүн тандоосу эмес эле. Адамды топурактан жараткан Аллах, аны оттон жараткан Аллах болчу да. Ошол жерде ал топурактан, мен оттон деши менен төркүнүндө Аллах Таалага ошол жерден каршы чыккан дейт да. Эми бизге келе турган болсок, үммөттүн кабыргасын кайыштырган, бир мамлекетти ызычуу кылган, талкалаган вирустардын бири, байкебиз суроо берген, ынтымакты, биримдикти талкалаган эң чоң вирустардын бири бул улутчулдук. Эми ушул жерде мына үчөөбүз отурабыз, ачык сүйлөшүп алалык. Мисалы, мен өзүмдү айтайын. Ногу жылдын, ногу айынын, ногу күнүндө, ногу кишинин, ногу эненин койнунда, ногу мамлекеттин, ногу областтын, ногу айылдын, ногу көчөнүн, ногу үйүндө төрөлүшүндү мен тандап алган эмесмин да. Бул толук кимдин каалоосу? Кудайдын. Аллах Тааланын каалоосу. Кудай ошондой эле мына Денис байке орус улутунда. Денис байке. Мен тандаган жокмун. Орус улутунда төрөлүп калышыңыз. Кайсы жылы, кайсы жерде, кайсы шаар төрөлүшү сиздин эркиңизден тышкары болчу. Эгер мен шайтандын жолунан жүрүп, шайтандап, улутчулдукта аша чаап, башка улуттун өкүлдөрүн жерден алып жерге чаап атсам, анда төркүнүндө Аллах Таала каршы чыккан ошол жерде көрүнүп турат. Не деп каршы чыккан болом? Сени туура эмес жерде, туура эмес саатта жаратты дегендейчи. Жестко да. Критика кылып, жестко. Шайтандын дагы эң чоң күчөктөрүнүн бири адамдарды өзүнө окшоштуруу аракетинде да. Өзүнө окшоштуруунун эң жакын жолдорунун бири адамдарды улутчулдук сезимдерин күчөйтүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам араб эместерден артыкчылыгы жок дейт. Ким улутчулдук кылса бизден эмес дейт. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мүрөк суусунан гана ичкен, тарбиясын даана алган, пайгамбар алейхисаламдын асхабы деген даражага келген сахабаларды карап көрсөк, баштан санайлы. Азирети Абу Бакр болгон, таза араб болгон. Азирети Билал болгон, хабашилик кара денелүү болгон. Сальман Фарси болгон, форс болгон, иранис болгон. Абдуллах бин Салам болгон, еврей болгон. Сухайб радиаллаху анху болгон, грек болгон. Канча улут болду? 5. Бешоонун дини башта бөлөк болчу. 1. Бешоонун улуту бөлөк болчу. 2. Бешоонун чоңойгон географиялык абалы бөлөк болчу. 3. Салт санаасы бөлөк болчу. 4. Пайгамбарыбыз келип иля иля иллаллахты иман келтиргенден кийин булардын бөлөктүгү, өзгөчөлүктөрү ынтымаксыздыгына себеп боло алган эмес. Демек пайгамбар салам ушундай бир коом, община дайындаган, улутунан дининин баалыктарын өйдө кое турган, улутчулдук сезимдеринен шайтандап кетпей турган бир коом тарбиялаган да. Бүгүнүбүздө дагы эгер бир жерде кичине кошуп коелу, улутчулдук бар, трайбалистик бар, уруучулдук бар. Динибиз улутун сүйгөнгө, урусун сүйгөнгө, жерин сүйгөнгө каршы эмес. Бирок улутчулдугунан, трайбалистигинен, уруучулдугунан бир мамлекеттин келечегине балта чаба турган кыймылдар таштай турган болсо, бул жол шайтаний. Бул жол ачык шайтаний. Динибизде эмне сөз бар? Адам обоне топурактан. Адам топурактан, обонен белгилүү. Аллах Таала жаратканы. Адам топурактан. Силерди адам атадан обонеден жараттык дейт Аллах Таала. Урууга, улут-улутка бөлүп койдук. Ошол жерде көрүнүп турат, урууга, улут-улутка бөлгөн Аллах Таала өзү. Анда уруубуз менен, улутубуз менен сыймыктанган акылыбыз. Ошол жерде көрүнүп турат, уруусунун, улутунун айынан башкаларды жектеп, жек көрүп, кабыл албай турган уруу өңгөтсөк, шайтан жолуна өтүп кетүү. Демек, кабыл алынган улутчулдук бар, кабыл алынбаган улутчулдук бар. Аллах Таала ынтымагыбызды, биримдигибизди ушул жерден бекем кылсын иншалла. Мухаммад Расулуллах деген, иман келтирген,
пайгамбар исламдын насааттарына кулак берген момундар бул маселелерде настройкаларын туура коюп алыш керек. Момун көрүнүп шайтандын жолуна түшүп калуу коркунучубуз бар. Анан ынтымагыбыз бириңдигибиз талкалаган дагы 3 чоң вирус бар. Биринчиси экижүздүүлүк, экинчиси жек көрүү, үчүнчүсү бөлүнүп жарылуу. Канча болду? 3 болду. Кайсы бир коомдо бул 3 вирус пайда болсо, бунда кичине детейлинг кылып коелу. Экижүздүүлүк кандай? Чынында жакшы көрбөйт, жолугуп калса жакшы мамиле кылат. Бул экижүздүүлүк. Бөлүнүп жарылуу кандай? Ал андан, бул мындан, тиги тияктан. Тиги акырдан суу ичкен, бул акырдан суу ичкен деп кабыл албайт. Жек көрүү кандай? Анын ийгиликтерин, анын өзүнүн жогорку сыпаттары пайда болуп калса, аны да эмне кылгысы келбейт? Кабыл алгысы келбейт. Эгер бир коомдо бул 3 вирус көрүнүп атса, устаз айтат, анда ал жерде бир канча симптомдор ортого чыгат. Ковид болуп калганда өпкөбүзгө суу тургандай, бул 3 вирус бир коомдо эркин жүрсө, ноолор көрүнөт дейт. Бир тараптуу күчөп кетет дейт. Баарыбызга маалым, кайсы бир коомдо тараптуу күчөсө, акыйкат өлөт. Анткени өзүнүн тараптары болсо, тарапташы болсо мактайт, жаман да болсо. Ага тарап болбосо, жакшы да болсо жамандайт. Эки хасат күчөп кетет. Көрө албаучулук. Бул эмнеге алып барат байке? Анын талкалануусун эңсеген. Керек болсо башына бир бале келип, жер жутуп кетүүсүн каалаган. Жер бетинде жашабай, кор болуп кетүүсүн эңсеген сезимдер пайда болот. Анан эң жаман вариант бар. Үчүнчүсү, ал адамдар тууралуу кай жерде кичине мүмкүнчүлүк болуп калса, кичине шанс болуп калса, ушактаган, жалаа жапкан, дайым айып кемчиликтерин чогултуп, ар жерде айтып жүргөн вирус кенен жайылат. Анда бүгүнкү дини бар адамдар, бир туугандарыбызга бир тууганча сөзүм, эгер ынтымакты, биримдикти кааласак, башта экижүздүүлүктөн, бөлүнүп жарылуудан, анан жек көрүү сезимдерибизди жакшы контролдошубуз керек. Кече 3-4 күн болуп калды, Нарыңга сапарга баргам. Сапарда жолдо келип атып, бир нерсе акылыма келди. Арак ичкен адам тооба кылганы чын болсо, арагын ташташ керек. Зына кылган адам тообасы чын болсо, зынасын ташташ керек. Ууру кылган адам тообасы чын болсо, уурулугун ташташ керек. Эгер бөлүнүп жарылып, ынтымаксыздыкта жүргөнүбүздү күнөө катары билип, кемчилик катары билип, ошого тооба кылып аткан болсок, анда ынтымакка келишибиз керек да. То есть бөлүнүп жарылуунун тообасы ынтымакка келүү. Бирок бөлүнүп жарылып, бири-бирибизди чукулап, жамандап алып туруп, анан Аллахым менин күнөөмдү кечиришер, тура эмес сүйлөп койдум десе, ал оозу менен тооба кылган болот дагы, жүрөгү менен, амалы менен тооба кылбаган болот. Мен чала баамымда бүгүн жүрөгү менен, анан амалы менен тообага муктаждык бар. Анткени тилибиз күнөөгө багымдаттан кийин 100 жолу астафырлан жакшы эле айтып атат. Буюрса эми ар бир сөз, ар бир адамдын оюна дагы, жүрөгүнө дагы жакшы сезимдерди алып келсин. Пища для размышления деп коет го, устаз туурабы? Ушул дайыма биз бир ойлонууга, ушундай бир жакшы устаздарды чакырып, жакшы сөздөрдү бөлүшкөнгө аракет кылабыз албетте. Эми бүгүн окуя пайгамбарлар тууралуу, инсаният тууралуу, анан шайтан тууралуу дагы болуп кетти. Албетте сиз жогоруда айткандай, шайтан адашкан соң Алла Таалага ант ичкен, туурабы? Мен адаштым, эми буларды аягына чейин аркамдан алып кетем, жетелеп кетем. Булар мындай шүгүр келтирбеген, Алла Таала ыраазы болбогонун мен ал Кудайга далилдейм. Ушул ант ичип аркасы эми ошол иш менен жүрөт. Ошондуктан негизинен шайтан адамды кантип алдайт, эмнеден этият болушубуз керек. Буга да бир аз кенен коелу. Бисмилла. Урматтуу бир туугандар, шайтандын Аллах Таала каршы чыгып калышынын себептеринин бири да ушул экен. Ал периштелердин арасында жүргөндө, булар нурдан, мен оттонмун деп өзүн красавчик сезчү экен да. Менден жогоркусу жок деп ойлочу экен. Анан Алла Таала адамды жаратып, ага сажда кылдырып койгондо, получается урмат саждасы, урмат саждасы жүгүндүрүп койгондо, сажда кылдырып койгондо, получается ал шайтан Аллах Тааладан капа болгон дейт. Сен менден дагы авторитетрагын, даражасы бийигин неге эмне кылып койдуң? Жаратып койдуң дегендей. Анан бул күнүбүздө бул сөздөн чыгарып туруп айта турган болсок, таарынган адамдардын саны көбөйүп кетти. Таарынган адамдардын саны көбөйүп кетти. Урматтуу бир туугандар, бир тууганча сөзүм
эгер таарынчыбызды тат контролго алып анын дарысын убагында бербесек шайтандап кетүү коркунучубуз бар. Кандайча? Ушундайча. Башта инсан өзүнүн ийгиликсиздигине, чөйрөсүнөн келген зыяндарга таарынат экен. Ал жерден дарысын берип дарылап өтүп кетпесе, башкалардын башына келген жолуккан тагдырларына таарынып баштайт экен. Андан дагы дарылап аркага кайтпаса, бир мамлекеттин, бир коомдун ийгиликсиздигин, кемчиликтерин көрүп таарынып баштайт экен. Эгер андан да кайтпай турган болсо, акыркы вариант болот экен, Кудайдан таарынат экен. Кудайдан таарынат экен. Кантип десе, эгер силер айткан Кудай чындап эле бар болсо, неге буну минтип койбойт? Неге тигини тигинтип койбойт? Неге мону минтип койбойт деп суроолор пайда болот дейт. Ошол жерде устаздар тонкий бир сөз айтат да. Ал адам даана шайтан болду, шайтандын жолуна түштү дейт. Анткени шайтандын таарынчы дагы менден неге жогорураагын не кылып койдуң? Жаратып койдуң. Мен турат элем го. Мындай жер бетинде сажда кылбаган, жер калбаган. Эң алдыңкы перодой мен турат элем. Неге аны жасап койдуң дегенин башканча варианты адамдардагы таарынчынан кайтпаса, шайтандап калуу эмнеси бар? Коркунучу бар. Эми бул дүйнөгө урматтуу байкелер дагы баша беле айтып коелу. Биз бул дүйнөгө сыналыш үчүн келгенбиз. Аллах Таала ачык айтып атат. Мен силерди сынаш үчүн жараткам депчи. Эми ар нерсе болушу мүмкүн. Кээ бири аялынан, кээ бири күйөөсүнөн бир нерсе болушу мүмкүн. Кээ бири соодада чогуу жүргөн бир досунан, жакын досунан зыян көрүшү мүмкүн. Кээ бири үй бүлөсүнөн, бала чакасынан ар нерсе болушу мүмкүн. Ошол жерлерде Алла Тааланын жазганы ушул экен, Кудайдын тагдыры ушул экен, же болбосо өзүмдүн кылып өткөн каталарымдын натыйжасы экен деп Юнус сымал ойлонбой турган болсо, анда шайтандын жолуна түшүп, таарынчынын аркасынан шайтандап кетүү эмнеси бар? Коркунучу бар. Бул бир жагы. Сурооңузга дагы экинчи жагын кошо турган болсок, шайтандын дагы бир васваса кыла турган дагы бир пинкоддордун бири коркутуу. Коркутат. Кантип коркутат? Бойдоктор болсо үйлөнбөй каласың деп коркутат. Кыз болсо турмушка чыкпай каласың деп коркутат. Кембагал болсо байбай каласың деп коркутат. Бай болсо кустуризацияга жолугуп кетесиң, тартып ийесиң деп коркутат. Шайтан коркутат. Дагы коркутат, келечегиң кандай болот деп коркутат. Эртеңиң кандай болот деп коркутат. Шайтандын бул коркутууларынан бир эле максаты бар. Пикирин али бул элек маселелер менен коркутуп, учур чактагы ыйманын, ибадатын, намазын, ага мелдет болгон иштерди кылдырбоону максат кылат. Эгер инсан шайтандын бул васвасасына жолуга турган болсо, али бул элек окуялардан кыжылат болуп, болушу күмөн болгон маселелерден Кудайга таянганын ордуна шайтандын коркутуусу менен коркутуу жолуна чыга турган болсо, ал динге, ыйманга да келип өтүп кетиши мүмкүн. Өмүр бою корк. Ошого устаздын сонун бир сөзү бар. Баса белип айтайын, Исламда батырлык жакшы амал катары кабыл кылынат дейт. Батырлыктын булагы терең ыйман менен ибадат дейт. Исламда коркоктук, Алла Тааладан башкадан коркуу жакшы кабыл алынбайт дейт. Коркоктуктун булагы болсо, саят, жаман жолго, күнөөлөргө түшүү, далала адашуучулукка кирип кетүү дейт. Демек кайсы бир адам күнөөнү кайра кылса, адашуу жолуна кирип калса, ал даана коркок болот. Шайтан аны дагы ашырта коркутат. Эми ушул жерден дагы бир пинкодду айтып коелу. Эгер бул хауф маселеси Алла Тааладан коркулушу керек болгон сезим. Аллах Таала коркуу сезимин Кудайдан коркуу үчүн, өзүнөн коркуу үчүн берген. Эгер Кудайдын өзүнөн коркпой, шайтандын майда барат коркуткан коркутууларынан коркуу жолуна түшө турган болсо, ал даана шайтандын жолуна түшүп кетүү эмнеси бар? Коркунучу бар. Натыйжада нафсиме да сабак, бир туугандарыбызга да сөз болсун. Аллахтан гана корколу. Коркулууга, этияттанууга, үркүүгө, мээри менен куржалак калуудан кыжалат болууга жалгыз ылайыктуу Аллахтыр субхана тааля. Андан башкасына коркуп, үркүп, дал бастаганга муктаждык жок, зарылчылык жок, керек да эмес. Өтө сонун. Сиз мындай өтө мындай керектүү сапаттарды айтып койдуңуз. Ошол адамдарда кандай сапаттар болуш керек, чыныгы инсандачы. Анан ошол сапаттарга жетүү жолдор кандай? Бисмилла. Ыйманда эки термин бар. Таклид бар, анан таккик бар. Таклид кыргызча мааниси ээрчиме. Туура, Тууро. Таккик
такталган, тастыкталган, осознанно кабыл алган деген сөз. Ушул күнүбүздө эгер адамдар таклит жолунда болсо, эмне үчүн таклит болуп калат? 3-4 себептен. Биринчиси, ата-энеси мусулман болгондугу үчүн мусулман. Экинчиси, чөйрөсү кандай болсо ошондой. Үчүнчүсү, уккан, көргөн, айтып атышат, деп атышат деген сөздөрдүн тегерегинде ишеними мусулманмын деп карманса, бунун абалы таклит болот. Эгер агайларыбыз айтат, эгер адам ыйманы ээрчим ыйман болсо, такыкка өтпөй кала турган болсо, анда бул ээрчиме ыймандын төркүнүндө капырчылыкка таандык, күфүргө таандык сезимдерди кош алып жүрөт дейт. Ошол жерден бир кичинекей бир пин коддорду айтып коелу. Ошол устаздардын китептеринде бир пин код жазылат. Эгер бир инсандын жүрөгүндө капырчылыкка таандык сезимдер өлбөсө, жер бетинде бүтүн окуялардан пессимисттик көз караш менен негативтерди көрөт дейт. Эмне үчүн? Асманда бир комет учуп баратса, аны ээн баш көрөт. Жаңгыр жааса, күн күркүлөсө, жай болуп +45 болсо, кыш болуп -30 болсо, аны ээн баш өзүнөн өзү болуп аткандай, бесконтрольный болуп аткандай кабыл алат. Бул пессимисттик көз караштары негативный мышлениени пайда кылат дагы. Ал бардык окуялардан стресс алат, депрессия алат. И наалып, ар кимге жолуккан сайын негативный маалыматтар жайып жүрө берет. Кечегинде бир байка айтат, сабактар сүйлөшүп калдык элек. Бирок чогуу иштеген бир таанышым бар дейт. Мен байкап алыптырмын дейт да. Ушул сөздөн кийин ойлонуп калдым, байкап калдым дейт. Абедте отурабыз дейт. Бишкекте чоң үйлөр курунуп атат, сон болду, кооз болду десем. Кислород жетишпей атат дейт. Жолдор оңдолуп атат, машаллах десем. Кыргыздар кырылып өлгөнү калды жолдо дейт. Автобустар газ менен болуп калды, электробустар келип калды, маршруттар чыкты. Жылдан жылга Бишкектин абасы тазаланып баратат десем, автобуска батпай атабыз дейт. Только эмне жагын көрүү? Негативный жактарын көрүү. Урматтуулар, эгер инсан таклитте болсо, анда Аллах Тааланын мээримдерин, Кудай Тааланын ырайымын, Кудай Тааланын жакшылыгын, Кудай Тааланын неаматын, ааламда болуп аткан окуялар Аллах Тааланын кабарсыз болбой тургандыгын, анын рухсатсыз эч нерсе кыймылдабай тургандыгын түшүнө турган такык ыйманы болбогондуктан адам наалыгандан башка жолго түшпөйт. Эгер ыйманы такык болсо, азыр санаган нерселер анын көз өнүндө болот. Мисалы дагы зерикпей санап коелу. Аллах Тааланын даана тапкан, тааныган, бар экенин, бир экенин билген. Аны ага тоокел кылган, ага таслим болгон, аны тавхид, ла иля илlalloh даана түшүнүп, андан башка илах болбогондугун даана отурткан адам, ааламда болуп аткан окуялар анын кабарсыз, анын рухсатсыз болбой тургандыгын, Алла Тааланын жаратканында бош, пайдасыз, жөн эле эч нерсе жоктугун, ал жаратса, кылса, этсе, ал даанышмандык менен кыла тургандыгын, алдын ала ыйманы менен кабыл алгандыгы үчүн аны ааламда болуп аткан эч бир окуя капа да кыла албайт, тарынта да албайт, стресске да түшүрө албайт. То есть, получается, биздин проблемалардын төркүнү такык ыйманга чыгуу. Демек, чыныгы ыйманга ээ болмоюнча, жасалма, ээрчиме, туурама ыйман бизди бир дүйнө акырет бактылыкка эмне кылбайт, жетелебейт. Мен түшүнгөнүм боюнча, мисалы үчүн биз ушул ээрчиме, оомай, ыйманда болгон адамдар. Мисалы үчүн кээ бир учурда эле бир мусулманчылыкты карманып, дайыма изилдебей, окубай, илим албай, мисалы үчүн да. Анан ар бир ушул мусулман ката кылса эле бир чоң кемчиликтерди көрө беребиз го. Мисалы мусулманчылык оор кылды, мусулман мындай кылып атат, анан башка кылды, мындай кылып атат депчи. Анан мындай өлүм учуру болуп калган кезде эле барып жаназага туруп коебуз, анан нике кыйган учурда никесин кыйып коебуз. Бирок мындай диндин принциптерин, ушул ыйман шарттарына көңүл бурбайбыз. Мисалы үчүн ушундай учурлар болуп атпайбы? Бирок чыныгы ыйман эгерде жүрөккө отура турган болсок, биз Алла Таалага толук ишенип, ар бир окуядан туура акыйда менен, туура көз караш менен карап, демек биз муну Алла Таалам эмне үчүн андай болуп атканын жакшы түшүнөт экенбиз да. Мен түшүнгөнүм боюнча. Дагы бир айтып коелу, кош коелук. Эгер ыйманыбыз ээрчимеде калса, төрөлгөндө азан каамат айтылат, анын сообу бизге жазылбайт, айтканга жазылат. Белгилүү бир жашка келгенде сүннөткө отурабыз, анын сообу дагы сүннөткө отурткандарга жазылат, бизге жазылбайт. Анан жашай беребиз дагы, никеси кыйылат,
ал дагы көшөгөн аттайын дегенде түн 12:30 имамды ойготуп келип никесин кыят. Анда никесин кыйганга соого жазылат. Никесин кыйылганга жазылбай калышы мүмкүн. Анткени ал динимдин милдети деп деле көп кабыл албайт. Анан жашай берет дагы өлүп калат. Өлүп калса сууга алынат, кепинге алынат, жаназасы окулат, кабырга коюлат. Ошол майытканын соого деле тийбейт. Жаназасын окуган, кепин корогон, суу алгандар соогун алат. Таклит, ээрчим ыйман тилинде эле мусулманчылыктын натыйжасы бул. Эгер ыйманда такык болсо, жашоосунун мына санагандардын арасында ал эрктүү түрдө осознанно арам адалды ылгайт. Жаратуучусунун ага буйруган буйруктарына баш ийет, итаат кылат, кабыл алат. Анан дагы мындай пинкод сөз да. Анын башына келген пайда зыяндарды, зарар ва манфаат, пайда зыян Алла Тааладан экен даана ыйман келтиргендиги үчүн аны көптүрүп же түшүртүүбейт. Кайсы жол дагы жакшыраак, дагы кайсы жол бизге эмне пайдалуураак, аманыраак. Анан дагы бир сөз. Бизде мындай бир түшүнүк бар. Эгер молдокелер айтып аткан акырет бар болсо, барганда көрүп турарбыз депчи. Кечирип гана койгула. Динсиздиктин жазасы ушул дүйнөдө эле башталат. Ким динсиздиктин жолун тандаса, ушул дүйнөдө эле дозоктун даамын тарта баштайт. Эгер ким ыймандын, диндин жолун тандаса, жаратуучусуна баш ийип таслим болсо, анын буйруктарын өзүнүн нафсинин каалоолорунан өйдө коюп, амал кылып жашай турган болсо, акыреттеги бейиштин жыты бул дүйнөдө эле жыттана баштайт. Балчы айтса, дин карманган адам акыретте гана жыргайт деген тема жок. Динсиз адам акыретте гана дозокко барат деген тема жок. Ошол сиз айттыңыз, таклиди анан таккикий деген иман болот. Анан ошол таккикий иманга кантип келиш керек адам? Кеттик. Таклит үч нерсеге тоскоолдук кыла албайт дейт. Биринчиси материализм жыттанган, натурализм жыттанган, илимден келген васвасаларга тоскоолдук кыла албайт. Таклиттеги адам. Экинчиси төркүнү атеизмге барып такалган, философиядан келген ударларга тоскоолдук, иммунитет болбойт. Үчүнчүсү жалпыга маалым эле тема. Жапырт бир коом, жапырт бир адамдар, көпчүлүк, саны көпчүлүк адамдар бир арам нерсени кылып атса, аны адалдап алат. Неге элдин баары кылып атпайбы? Неге арам деп атасыңар? Же сен эле акылдуусуңбу? Но элдин баары акылсызбы деп жапырт коомдун адашуучулугуна каршы иммунитетин кыла албайт, көрсөтө албайт. Анда сиздин сурооңуз келе турган болсок, бул жерде 3 маселеге иммунитет пайда боло турган ыйман бул такык ыйман. Анда эмне болуш керек? Ал башта динин, ыйманын тастыктаган, тактыктаган жолго түшүш керек. Мен ошол жерден бир туугандарыбызга бир тууганча сөзүм мисал катары айтып жүрөм. Биз баягы мультфильмдерде бар го, мындай бир таякча көтөрүп алып, учуп келип башына тийгизсе, жаркырап сразу бактылуу болуп кетет го. Биз күтүп отура бербешибиз керек. Бир күн мага ыйман кирип кетсе, анан кийин оңолуп кетем депчи. Устаздар айтат, буга кайраттуу, эрктүү, осознанно кадам ташташ керек дейт. Бул сөз кайдан көрүнөт? Мага бир карыш жакындасаңар, 2 карыш жакындайм. Бир кадам таштасаңар, 2 кадам таштайм деген сөздө, кутси хадисте Аллах Таалам деп атат: "Эй кулум, эрктенип мага кадам ташта." Демек, чыныгы такык ыйманга дагы мусулмандар, бир туугандарыбыз эрктүү түрдө кадам ташташ керек. Буну окуган, үйрөнгөн, сураган, талдаган, ойлонгон, толгонгон, чечим чыгарган уровеньге келиш керек. Устазыбыз дагы бир айтат: таклит жолуна түшүп калган адамда дагы 3 вирус биригет дейт. Биринчиси изилдегенге парда тартып коет дейт. Буга чейин билгеним жетиштүү, дальше билиштин кереги жок депчи. Ошо биринчиси. Изилдегенге зарылчылык жок деп не кылып коет? Парда тартып. Экинчиси, эгер динге таандык, иманга таандык бир акыйкаттар айтыла баштаса, укпаганга аракет кылат. Качат. Укпаганга аракет кылат. Үчүнчүсү дагы өтө бир маанилүү маселе. Буга чейин өзүмдүн билип алган принциптеримен жашап келдим. Роду бир нормально жашоо өткөрдүм. Бул диндин принциптери деле мага кереги жок. Бул принциптер деле мени кор кылган жок деп акыйкаттарга өзүн жаап койт.
Бул адам, бир адам эрктүү түрдө бул 3 тепкичти ашпаса, ал таклитте калат. Чыныгы иманга жетпей калуу коркунучу бар. Ошондо такыйкый иманга келүү устаздын маанилүүлүгү жана устаздын ролу кандай экен? Такыйкый иманга келүүнүн бир устаз кармануу, бир. Экинчи, устаздын контролунда китеп окуу. Үчүнчү, ошол устаздын сүннөткө ылайыкталган жашоо образына амал өтүү өтө маанилүү. Эгер бир устаз кармабаса, устаз аркылуу бир китеп чукулабаса, ошол окуган китептерин устаздын контролу менен амалга ашырбаса, анда таклитте калып калуу эмнебиз бар, коркунучу бар. Себеби бүгүнкү күндө жаштар, мисалы үчүн көп жаштар балким мүмкүнчүлүгү жокпу же устазды мындай тандай албай жүргөн адамдар көп. Анан булар көп кезде интернеттен эле мындай эмени алышат да, сабактарды алышат. Бир видеоролик көрөбү же ошол бир интернет сайтка кирип ошол жерден бир маалыматты алып туруп, ошол менен сугаргандар көп да. Биз мурунку бир сүйлөгөн сөздөрүбүздө ChatGPT тууралуу бир аз мисал берип койдук го. Ал жерден биз динибизге таандык бир сөз эмес, экосистемага таандык бир мисалдарды алып айтканбыз. Сиз мындай көп сүйлөшүп турасызчы ChatGPT менен? Бир аз Ойлорун берип. ChatGPT ушу мусулман болоюн деп калып атат, болбой атат да. Анан жакында бир окуяга туш болуп калдым. Орозо айы менен Курбан айт бир келип калса, орозолуу адам эмне кылыш керек десе, ChatGPT шыпылдап жооп берип атат. Орозолуу киши ажылыкта болуп калса, кыйналып калат. Ошого Арафатта оозун ачып коюш керек депчи. Анан мен кылбадым, бирөө кылыптыр да. Түйүнө жазып атат да, орозо менен Курбан айт такыр бир келбейт депчи. Орозо келмейинче Курбан айт келбейт да. Экөөнүн ортосу 70 күнү айырмаган. Десе ChatGPT уялбай эле жазып атат. Ооба, байкабай калыптырмын депчи. Апыртып коет экен. Апыртып коет экен. Анан ошого динин интернеттен үйрөнүү мүмкүн эмес. Өзү окуп, өзү чечип чыгарып алам деген дагы бул жаңылыштыкка алып барат. Кудайга шүгүр, эгемен мамлекет жашап атабыз. Устаздарыбыздын сабактары, устаздарыбыздын каерде сабак өтө тургандыгы баары белгилүү. Ошол устаздарыбыздын этегин кармасак, иншалла адашпайбыз. Эң сонун биз бүгүн ушул бүт жагынан ушул адам баласынын ойлорун дагы, ушул жүрөктөгү сезимдерин дагы, психологиясын толугу менен мындай бир оңдогонго түздөөнгө аракет кылып атабыз. Албетте биз менен кошо, ушул шайтан васвасалар менен кошо, ушул адамдын ичинен аны түртүп турган дагы бир нерсе бар. Албетте бул нафс. Ушул нафс тууралуу дагы бир эки сөз кылып, буюрса дагы программабызды уланталы. Ушул кандай бир нафсани даражалар бар, алар бизди каяка алып барат жана биз кайсыл жака мындай аракет кылышыбыз керек. Юсуф алейхиссаламды төшөккө чакырган Зулайка 7 кабат эшикти жаптыртып, болду эч ким билбейт деген атмосфераны пайда кылып, анан Юсуфту эмне кылат? Алейхиссалам төшөккө чакырат. Юсуф алейхиссалам баш тартат. Качып жөнөгөндө Зулайка аркасынан тартып, кийим арка карап жыртылат. Кийинки окуяда да ошо далил болот, арка карап жыртылганчы. Анан ошол жерде Куранда аяттын маанисинде сонун сабак бар да. Албетте нафсул амаро жамандыкка даават кылат дейт. Мен өзүмдү акка чыгарбай элемин дейт. Кимдин нафсин Аллах Таала мээримине оросо, ал башка дейт. Мен анан буну көп изилдедим. Бир адашпасам 6 ай, балким 8 ай изилдедим. Көп устаздарга суроо бердим. Ушул жерде менде 2 суроо пайда болду, Нурстан байке. Биринчи суроо, Алла Тааланын мээримине оролгон нафс кандай нафс? Биринчи суроо. Экинчи суроо, кайсы нафс Кудайдын мээримине оролот? Суроолор жакшы экен. Көбүнөн сурадым. Аягында ошол бир устаздын жообуна каныгып токтоп калдым. Устаз мен жооп берип атат. Кайсы нафс Аллах Тааланын мээримине оролот десе, жообу аяттын өзүндө дейт. Анткени мен
өзүмдү өзүм актабай элемин деген сөздө истигфар бар дейт. Демек ким истигфарга бекем болсо, анын нафсин Кудай Таала мээрим коройт дейт. Экинчи суроо. Алла Тааланын мээримине оролгон нафс кандай болот десе, уста жооп берип атат. Кудай Тааланын мээримине оролгон нафс ошол Юсуф алейхисаламдай болот дейт. Бүт шарттар топ келишип турса дагы арамдан баш тарткан нафс дейт. Анткени анын нафсин Кудай Таала мээриминен не кылган? Ороп койгон. Бизге келе турган болсок, багымдат койгонуу, арамдан баш тартуу, отуруп Аллах Тааланы зикир кылуу, тапкан мал дүйнөсүнүн бир канча бөлүгүн зекетин, садакасын берүү жеңил и кайфоо болот дейт да. Кимдин нафсин Алла Таала эмне көрөсө? Мээримине көрөсө. То есть получается ортого бир сабак чыгат. Кудай Тааланын мээримине оролгон нафс бар, анан нафсүл аммара бар. Нафсүл аммаранын кыргызча мааниси айбандык нафс. Нафсүл аммарада, айбандык нафста бир симптомдор бар. Биринчи симптому адалдан кыжалат болгон, арамдан рахат алган нафс. Экинчи симптому ибадаттан жалкоолук кылган, мункир күнөө иштерге, туура эмес жолдорго, ибадатсыздык жашоого жаккан, ошол кайфоо болгон нафс. Үчүнчү симптому бар. Адалды, анан арамды ылгабаган нафс. Карабайт, тандабайт. Тандабайт. Арамды, адалды эмне кылбайт? Ылгабайт. Маселен, шахават маселесине келсек, эгер нафс аммара болсо зына кылат. Эгер тарбия нафсы көргөн болсо никелешет. Эгер тамак ашка келе турган болсок, нафсыл аммара болсо анын курсагы тойсо болду. Анын акысы, бунун укугу, арам адал карабайт. Эгер тарбия көргөн нафс болсо, арам адалын карайт, анын укугун, акысын жебегенге аракет кылат. Анан устаздар айтат, бул нафсыл аммара, айбандык нафс, бул инсанды бактсыздыкка, дүйнө акырет корбоолугга алып барат дейт. Практикадан да көрүп атабыз. Эгер нафсин тизгиндебеген, нафсине ооздурук салбаган, нафсин пат контрол албаган, аммарадан тарбия кылып сууруп чыкпаган адамдардын бул дүйнөдө эле толтура бир проблемага жолукканын акыл бар адамдар карап көрсө болот. Экинчи нафстын уруйуну бар. Бул эми аммарадан өйдө көтөрүлүп калган, бир аз тарбия көрүп калган нафс. Бунун уруйуна лаум деп келет. Бул кандай нафс десе, өзүн өзү суракка тарткан нафс дейт. Бирок бул жерде бир кичинекей бир маселе бар. Бул лаум даражасына келген нафс диний чөйрөнүн арасына кирип калса супер таксир дейт. Динсиздердин арасына кирип калса супер диджей болуп кое бериши мүмкүн дейт. Себеп дегенде ал чөйрөнү дагы, бул чөйрөнү дагы эмне кылгысы келбейт? Капа кылгысы келбейт дейт. Эки чөйрөнү тең эмне кылып кармап туруш керек болот. Бирок лаумда бир плюс бар. Кылгылыкты кылат, кылжып менен буат, тооба кылганды билет. Аммарада минус, тооба кылганды билбейт. Анан инсан дагы өзүн тарбияласа, бир аз илим алса, ыйманында тереңдесе, анын үчүнчү тепкич болот, мутмайын болот. Мутмайынга келген нафс ушундай бир даража, отурукташкан нафс болуп которулат. Аллах Таала бул мутмайын болгондорду Куранда мактаган. Мындай, эй паланча деп мактагандай эле, мактаган да. Бул жерде устаз айтат, отурукташкан нафс багыты белгилүү, миссиясы белгилүү, кайдан келгенин, эмне үчүн келгенин, кайда баратканын точно билген нафс дейт. Анын арамга болгон позициясы, адалга болгон позициясы, динге, ыйманга болгон көз карашы, динсиздикке капырчылык болгон позициясы белгилүү дейт. Аны туура эмес жолдо жүргөндөр келип, туура эмес иштерин сунушун да бере албайт дейт. Анткени туруш тулпаттан көрүп турат, аны алдай албай тургандыгы дейт. Аллах Таалам бардыгыбыздын даражабызды мутмайын кылсын иншалла. Амин. Эми ошол аяттын уландысында айтат Аллах Таала, мутмайын болгондон кийин эки даража бар. Биринчиси, ал Аллах Тааладан ыраазы болот. Экинчиси, Аллах Таала андан ыраазы болот. Биз сөз кошуп коелу. Аллах Таала бизден качан ыраазы болот? Биз Аллах Тааладан ыраазы болгондон кийин. Өлбөй атып, Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болуу, жаныбыз чыга электе Аллах Тааланын бизге бергендерине, кылгандарын эткендерине ыраазы болуудан кийин Аллах Таала бизден ыраазы болот. Ошол даражадагы нафстын мутмайын даражасынан кийин келет. Нафстын даражаларын
жакшы бир аныктама менен түшүндүрүп бердиңиз. Бирок мунун тепкичтери менин билишим боюнча дагы да уланат буюрса. Эми кийинки көрүүлөрдө балким буюрса көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте бөлүшөбүз. Эми ушул напсибизди кандай тарбияласак болот? Бисмилля. Бизде баягы мисалдаштырып койсок, кээ бир маселелер дагы түшүнүктүү болот го. Бир күн ит деген атынан кызаат болуп калды дейт, тажат дейт. Анан токойго барып жолборско жолугуп, арстанга жолугуп айтты дейт. Буро деди дейт. Мен ит деген аттан тажап турам. Сен биздин падышабызсың. Мен ит деген атымды өзгөртүп бер деди дейт. Десе арстан айтты дейт. Азыр бир топоз чыгып койгом. Бир устуканын алып кет, бир санын алып кет. 3 күндөн кийин бүтүн алып келип берсең, сенин ит деген атыңды өзгөртүп берем дейт. Анан кайран ит желкесин артып алып, үйүнө алып барып, ит куш тийбесин деп бийгер акча кийип коет. Бир күн өтөт, курсак ачат. Этти көрүп шилекей агат. Анан нафсы менен сүйлөшүп атат дейт. Жебей элесин, жыттап эле коесуң депчи. Анан барып жана этти бир чуңкур не болобу дейт. Жыттап алды дейт. Экинчи күн өттү дейт. Муундар калтырап, дагы курсак ачып калды дейт. Дагы нафсы менен сүйлөшүп атат дейт. Нафсы айтып атат дейт. Жебей элесин. Дагы согу чыккан жеринен кичине жалап коесуң дейт. Анан барып бир жалап койт дейт. 3-чү күн өттү дейт. Оозунан кара суусу келип курсак ачып чыдабай калды дейт. Нафсы айтып атат дейт. Жебей элесин. Азуу тишиң менен эттин бир бурчунан кичине тиштеп, согун соруп коесуң дейт. Анан кичине тиштеп согун соргондон кийин ит айтты дейт. Ит деген ат деле нормально депчи. Ит деген ат деле нормально. Эттин баарын жеди, арстанга барган жок дейт. Ошо бойдон ит бойдон калып калды деп тамсил окуялар бар. Бул бир. Экинчиси, жаш жигит илгери болгон окуя экен, китептерде келет. Бул окуя өзүнчө бир брошюралык китеп болуп чыккан. Базар аралап баратып, буту шырк деп капчыкка тиет да. Эңкеп эле алса, оролгон капчык, ачса ичи толтур алтын тыйындар. Шарт койуна салат. Жолдо басып баратканда нафсы менен күрөш башталат. Нафсы айтат, колго түшкөн коёнду кое берген оңоо дейт да. Бул сага келген мүмкүнчүлүк кое бербе дейт. Десе иман айтат, мага адал эмес, бул бирөөнүн акысы дейт. Десе нафсы айтат, буга чейинки кембагалчылык сенин көкөйүңө тийбедиби дейт. Бул шансты колдон, ушу менен жоголуп кет, көрүнбөй кет, сеники болуп калат дейт. Десе иман айтат, жок, мага адал эмес дейт. Аллах Таала тыйган нерсени мен өзүм адал деп албайм дейт. Деп ошентип нафсы менен сүйлөшүп атса, бир аксакалдын үнү чыгат. Эл журт, урматтуулар, мал дүйнө мүлк жоготтум, тыйын алтын жоготтум. Таап алсаңар Кудай үчүн кайрып бергиле. Мен аны ыраазы кылам, үлүшүн берем, сыйлыгын берем дейт. Тигинин ыйманы жеңет. Барат аксакалга, коюнда да капчык. Капчыгыңыз кандай эле дейт, мындай. Тыйындагы печат кандай болчу дейт, мындай. Канча күчтүү келе дейт, 1000 күчтүү келе дейт. Шарт чыгарып берет. Ошол жерде окуяда жазылат, чыгарып берип атканда нафсы чырылдады дейт. 1000 алтын. Аксакалды эркен, арасынан 100-ün суруйт да колуна карматат. Бул сенин акың, тапканың үчүн сага сыйлыгың деп басып кетет. Көрсө, ошол доордун 100 алтыны тыйыны болуусу ошол областтын байы болуп калат экен да. 1000 алтыны болуу мамлекеттин байы экен да. Анан Алла Таала ырзыксын кең кылат. 100 алтынын ары чайкайт, бери чайкайт, содага кирет. Бизче айтканда бутка турат. Бутка тургандан кийин өзүнө жараша достору пайда болот. Достор да сунуштайт, үйлөнө турган маалың келди. Паланча байдын кызы бар, сага ылайык дейт. Ата энеси жуучу түшөт, кызга никелешет. Анан отко киргизип кайнатасы тамакка чакырат. Отко киргенде кайнатасы менен беттешет. Ага чейин ыйбаа болуп, кайнатасы менен көп не кылган эмес экен. Жолуккан эмес. Беттешкенде кайнатасы айтат, мен сени тааныйм дейт. Десе жигит айтат, мен да сизди тааныйм дейт. Көрсө, капчык тапкан тиги жигит, жоготкон тиги аксакал. Ошол жерден аксакал мынтип айтат. Уулум дейт, Аллахтын кудуретин кара дейт. Ошол маалда ооруп калгам дейт. Кызыма балдарым зулум кылып койбосун деп, көзүмдүн түрүүсүндө мураска балдарым мурасын бөлүп, кызымдыкын да бөлүп койгом дейт. Андан өлгөн жокмун дейт.
ажал жетпептир да. Анан кайра дуа кылдым дейт. Аллахым, мага ушундай бир таква күйөө бала насип кыл. Кызымды никелейин, анын мурасын ошого өткөрүп берейин. Аманат. Алла таалам дуамды кабыл кылыптыр. Могу 900 алтын сеники дейт. 1000ге толуктаганга шартым келбеди. Шайым келбеди. Кызымдыкы сага 100 берип 900 болуп калган. 900 сеники, кызым да сага аманат дейт. Сен отко чакырып, тамакка чакырганда өң түсүңдү көрөйүн дагы бир жолу. Анан аманатын өткөрүп берейин деп чакыргам дейт да. Ошол жерде бизге чыккан сабак. Нафс арамдан, адалды ылгабастан тапкысы келет. Ама бир нерсени унутпашыбыз керек. Аллах Таала биздин тагдырыбызга жазып кое турган болсо, ал сөзсүз бизге келет. Ошол жерде тиги жигит айтат, альхамдулилля дейт. Алла Таала мага ыймандуу кызды 1000 алтынды тагдырыма жазган экен дейт. Ошондо нафсиме жеңилсем, дагы эле 1000 алтынды болмокмун, бирок арам жол менен дейт. Алла Таала шүгүрдөр болсун, нафсимди Кудай Таала жеңдириптир дейт. Азыр адал жол менен дейт. Көбүнчө нафс кооз көргөзөт, ширин көргөзөт, даамды көргөзөт кээ бир арам нерселердичи. Бирок нафсиме сабак унутпашыбыз керек. Нафстын кооз көргөзгөнүнүн коозу убактылуу, ширин көргөзгөндөрүнүн ширини, даамы чектелүү. Сразу үчүнчүсү пайда болот, башына бале болот. Эгер иман жолун тандаса, нафсине каршы жихад кыла турган, иммунитет пайда кыла турган иманы болсо, анда имандын, адал жолдун даамы дагы, ширини дагы, жыргалчылыгы дагы дүйнө акырет түбөлүктүү. Дагы 2-3 мисал бар, айта берейинби? Айта бериңиз, убакыт келе. Анда 2 болду. Үчүнчүсү. Бул да биз үчүн бир сабак, нафске каршы бир эме да. Пин-код. Ачарчылык болот бир коомдо. Ачарчылык болгондо элдер кургакчылык болуп, эмне кыларын билбей калат. Ошолдорду бир үй бүлөнүн окуясы. Бир күн, 2 күн, 3 күн болот, үй бүлөсүндө такыр тамак жейилбейт. Анан 3-чү күнү аялы күйөөсүнө айтат: "Балдар 3 күндөн бери тамак жей элек" дейт. "Никебиз кыйылган күнү апам мага бир жолук белек кылган" дейт. Ошондон бери салынбай, таберик деп сактап жүргөм. Буну алып чыгып сат. Акчасына үйгө нан алып кел" дейт. Келинчегин жолугун алып чыгып базарга апарат. Кечке жүрүп зорго сатат. Элде эме жок, кризис. Кечке жүрүп зорго сатат. Сатып, анан жанагы нанга жете турган тыйынын эмесине кембагал да байкуш. Чөнтөгү да жок. Кийиминин бир бурчуна түйүп алып, анан үстүнөн колу менен кармап алып, жолдо базар арлап баратат дейт. Базар арлап баратса, кулагына бир сөз келет. 7 күндөн бери ачканмын. Бул ысыкта, бул кембагалчылык, жокчулук учурда ачка калуунун кандай азап экенин мага окшоп ачка калгандар түшүнбөсө түшүнбөйт. Алла үчүн мага ким жардам берет деп не кылып баштайт. Кыйкырып баштайт бирөө. Анан тигинин сөзү кулагынан жүрөгүнө кирет. Өзүн салыштырат. Меники 3 күн, тигиники 7 күн дейт. Чыдабай кетет дагы. 1 нан, 2 нанга жете турган акчасы бар экен. Теги жолуктун акчасы. Чыгарып туруп тигинин колуна кармап туруп ары басып кетип калат. Үйүнө барат, келинчеги айтат: "Кана нан, кана тамак, кана продукты" десе, "Жок, ушундай болду, ушундай болду." Келинчеги айтат: "Биз муктаж элек. Үйдүн эркеги катары сенин чечимиңе каршы чыга албайбыз. Анда эртең" дейт, "Будай да жок, арпа да жок, жаргылчакты алып чыгып сат" дейт. Анан жаргылчакты алып барып сатам десе, эч ким албайт. Дегенде будай жок, кризис, кургакчылык. Жалдырап атат, эч ким албайт. Аягында түшө болуп калганда астынан бир балык чыгат. Ал балык деп сатам деп, балык деп сүйлөй берип оозу куруп калыптыр дейт. Анан балыкчы айтты дейт: "Сен жаргылчакты ал, дагы бир аз турса качествосы бузулуп кеткен балыгыңды мага бер. Сен убакыт саатыгы жаргылчакты сатып аласың, мен балыкты дагы балдарыма жетирип калайын" дейт. Соодасы макул болот, балыкты алып кетет, үйүнө алып барат. Келинчеги сүйүнгөн абалда балыкты ичтерин жарып тазалай баштаса, ичинен маржан таштар чыга баштайт. Тоголок 3. 3 балыктан 3 маржан таш чыгат. 3 маржан ташты алат. Баягы алтын саткан, зергер саткан дүкөндөргө барат. Дүкөнчү эшиктин ичинен жабат. Сонун бир баа берет, толтур алтын акча берет. Үйүнө келинчегине сүйүнчүлөп келет. Аллах Таала бизди кембагалчылыктан, жокчулуктан куткарды дейт. Мындан кийин буйрса амандыкта, эсендикте жашайбыз дейт. Ошентип келинчегине сүйүнчүлөп атса эле эшик такылдайт. Эшикти ачканына баратса, мында үйүн чыгат. "Мен тилемчимин" дейт. "Аллах Таала сага 3 маржан берди" дейт. "Ошондон түшкөн акчанын бир үлүшүн мен акым" дейт, "мага берип кой" дейт.
эшик такылдатып аткан кишичи. Тиги таң калат, эч ким көрбөдү эле, эч ким укпады эле, бул ким дейт да. Эшик ачса бир аксакал турат дейт, Нурдуучу. Сиз кайдан билесиз десе, Алла Таалага жакын кишилерге эч нерсе сыр эмес дейт. Анда кое тур, сен акыңды берем дейт дагы. Жана маржандарын саткан акчасын 3кө бөлтүрүп, бир бөлүгүн колуна кармап сыртка чыгып, аксакал эмне кылып алат? Таппай калат. Анан ары басат, бери басат, таппайт. Жашап баштайт. Бир канча күндөн кийин түш көрөт, түшүндө аксакалды кайра көрөт. Көрөрүмүн айтат. Сен кандай кишисиң дейт. Суранып келип туруп өзүңдүн үлүшүңдү берейин десем, албай кетип калган дейт. Десе түшүндө тиги айтат. Мен бир периште элем дейт. Адам кейпинде келип сени сынаган дейт. Кулум нафсине каршы турабы, турбайбы деп сыналган дейт. Сыналгансың дейт. 2 жол сыноондон өтүп кеттиң дейт. Биринчиси жолукту саткандагы тыйыныңды бердиң, экинчиси маржандан тапкан акчаңды бөлгөнгө даярданган. Нафсиң тарбия көргөн, ыйманын бышкан киши экен дейт. Аллах Таала тиги тапкан акчаңды берекелүү кылсын дейт. Нафсиме да сабак. Эгер нафсизге каршы тура алсак, нафсизге каршы тарбия кыла алсак, Аллах Таала берекет берет. Азын көбөйтөт. Күтпөгөн жерден, байкабаган жерден Аллах Таала рызкы берет. Өтө нафс тууралуу аябай сонун маалымат бердиңиз. Анан шайтан жөнүндө да сөз кыла турган болсок, ошол шайтанга кантип туруштук бериш керек жана кандай жолдор менен сыналышыбыз мүмкүн? Буну кайра бир көздөн өткөрүп жыйынтыктап коелу кандай? Баягы башында бир аз сөзүп калдык го. Эми багы бир кызык окуя бар. Жаш жигиттердин бирөөсү шайтанга жолуккусу келет. Эңсейт. Анан ойлойт, болду бул шайтан мечиттин тегерегинде болсо керек дейт. Ыйманы барларды алдайт го депчи. Эми ыйманы жоктор алдабайт дегендей да. Анан мечиттин тегерегинде тиги жигит шайтанды көрүү максатында барып, чындап эле шайтанга жолугуп калды. Анан шайтанга айтат, сен кантип адамдарды азгырасың дейт. Десе тиги сурай берип атса, шайтан аракетте дейт. Колунда кылтак жиптери бар дейт да. Азыр карап тур дейт да. Анан кылтак жиптерди ыргытып тиги адамдар тартып азгырып атканын көрөт. Сен жакшы болду, мен шуну көрүш үчүн сени көргүм келип аткан дейт. Дагы бир суроо дейт. Не суроо десе, мен жаныңда эле турам, неге мага кылтак ыргытпай, сенин алыс болгондор кылтак ыргытып атасың десе, шайтан мынтип карайт да, сен жанымда эле турбайсың дейт. Сен мен менен элесиң. Мен сени неге эмне кылышым керек деп. Чогуу элебиз го деп. Чогуу элебиз дегендейчи. Анан эми ушул жерде бир аз сөз козгоп коелу. Бисмилла. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын сонун насаат бар, саллаллаху алейхи вассалам. Кимде текеберчиликтин кыпындайы болсо, ал бейиштин жытын жыттабайт деген мааниде пайгамбарыбыз айткан сөзү бар. Буну Денис Ажыкем оңдоп койсо болот. Туура айтып атам иншалла. Ушул жерде ушундай бир бизге ошо китептерде ушундай сөздөр жазылат. Бир инсан бейиш акыреттен мурун бул дүйнөдө бир инсан дыйканчылык кылам десе, зыяндуу чөптөрдүн тамырларын тазалайт. Жердеги зыяндуу таштарды, түшүмүнө зыян боло турган таштарды тазалайт. Жерди жакшы бир трактористке төлөп айдатып, борпоңдотуп, уштап түшүмүнөн жакшы мөмө алыш үчүн жерди биринчи даярап алып келет. Бир инсан дагы оңолууну, ыйманга келүүнү, шайтандык анан нафстик жолдон кутулууну кааласа, почва даярдаш керек болот. Ошо почвасынан таш өкүмүндө, зыяндуу чөптөрдүн тамыры өкүмүндө болгон текеберчиликтен кутулушу керек. Эгер бир инсан текеберчиликтен кутулбаса, анын адамдык, анан ыймандык жакшы сапаттары ал агорот өспөйт. Бул устазыбыздын берген мисалы. Эми баса беле айтып коелу. Бизде текеберчилик десе эле мынтип ойлойбуз да, керсейген, киши тааныбаган, адам кабыл албаган адамды ойлойбуз да. Бирок мындай текебердер да бар. Өтө адептүү, өтө культурный, өтө сылык сүйлөгөн, бирок текебер адамдар бар. Бул кандай текебер десе, өтө илимдүү болгондо карабай, өтө адептүү, өтө сылык болгонуна карабастан, Аллах жана анын пайгамбарынан келген акыйкаттарды кабыл албаса, анын уровени текебер. Бизде бир подсознательный Алла Тааланын акысынан көрө адамдардын акысы ыйгыраак көрүнгөндүгү үчүн адамдарга текеберденгенди жаман көрөбүз да. Бул текеберденет экен депчи. Негизи адамдарга текеберденген киши адепсиздик эле кылган болот. Эң чоң текебер Алла жана анын пайгамбарын кабыл албаган адам. Ал өтө культурный, өтө жөнөкөй болсо дагы уровень текебер. Пайгамбар алейхисалам жытын да жыттабайт деген сөз ошол.
Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн. Паланчы адам бар намаз окубайт, түкүнчү адам бар орозо кармабайт, бирок өтө жакшы киши. Менин жообум өтө жакшы, өтө текебер киши. Аллах Таала сажда кыл десе кылбаса, Аллах Таала бул арам десе кабыл албаса, Аллах Таала Рамазан айында орозо карма десе кармабаса, өтө жакшы адам плюс текебер болот. Шайтандын дагы адамдарды азгыруунун бир пин-коддорунун бири адамдарды текеберчилик сезимдерине үйлөө. Мында мисалдаштырып коелу. Көрүк деп коет. Илгери жанагы кожадан жасалган чокту үйлөгөн инструмент көрүк дейт. Чокту үйлөгөн сайын баягы темир кызып тапка келет. Шайтан дагы көрүк сымал адамга дайым үйлөп, кызытып тапка келтирген сезимдердин бири текеберчилик сезими. Устаздын бир сөзү менен жыйынтыктайлы. Инсан текеберденсе, акыйкатка парда тартылат дейт. Инсан текеберденсе, Алла жанагы пайгамбардан келген ценностарды, баалуулуктарды, өкүмдөрдү, мыйзамдарды кабыл албайт дейт. Өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм деген сөздүн төркүнүндө текеберчилик жатат. Алла Таалам бизди бул абалга түшүп калуудан сактасын. Баарыбыз однозначно билебиз, текеберчиликтин адамдарга деле кылган мамилесинде зыяндуу экендигин. Пайгамбарыбыздан сурайт саллаллаху алейхи вассалам, Алланын элчиси хадистин маанисинде келет, текеберчилик эмне дейт. Пайгамбарыбыз айтат, текеберчилик акыйкатка жолукканда акыйкат кабыл албоосу дейт. Экинчи симптому адамдардан өзүн жогору көрүүсү дейт. Баягыда бир устаз интернетте сүйлөп атат, мага абдан жакты. Кичпейилдүүлүк текеберчиликтин тетирси дейт. Тавазу деп келет го. Устаз дагы буга толуктап коет. Тавазуда мутлак болуш керек дейт. Мындайча айтканда, жөнөкөйлүктө түбөлүк болушубуз керек. Состоянияга жараша, атмосферага жараша, абалга жараша жөнөкөй эмес, любой маалда жөнөкөй дегенчи. Эмесе текеберчилик өлбөйт дейт. Тавазу мутлак отурганда, ал акыйкаттарды, хикматтарды, даанышмандыктарды түшүнө баштайт. Берки сөзгө айтып коелу, ушу менен бул теманы жабайлык. Эгер текеберчилик адамга отура турган болсо, анын сүйлөгөн сөздөрүндө, жесттеринде, мимикаларында Кудайына каршы, ыйманына каршы симптомдордун проценти өтө көбөйүп кетет. Бул бир жагы. Экинчи жагы дагы шайтандын азгырып, адамдарды жолдон чыгарып, бул дүйнөгө эмне үчүн жаратылганын унуттуруп койгон васвасалардын дагы бирөөсү бар. Бул не десе, макамга сүйүүсү. Китепте хуббу жах деп келет. Бир аз башыңыздарды ортайын, хуббу жах, макам сүйүүсү. Бунун аркасында эмне бар десе, 3 сөз бар дейт. 1 звездный болезнь бар. 2 назар амма дейт. Дайым центр вниманияда болуу бар дейт. 3 жашоосун адамдардын көзүнө, адамдардын деп айтканына арнабүй бар дейт. Адамдар мени ушинтип айтсын, ушундай сөз кылсын ортодо деп. Ооба. Бизнес кылат адамдардын көзүндө бир нерсе болуш үчүн. Чоң проекттерди ишке ашырат адамдардын көзүндө центр вниманияда болуш үчүн. Чоң кайрымдуулук иштерин кылат звездный болезньдин аркасынан. Бунун аркасында хуббу жак бар, макам сүйүүсү бар. Устаздар сонун сөз айтат да, бул жолго түшүп калган, бул вирусту киргизип алган адамдардын уровени байкуш дейт. Дагы бир жолу айтайын, уровени эмне экен? Байкуш. Неге байкуш десе, ал адамдардын кол чабуусуна, адамдардын бармагы менен көрсөтүп, "Ой, машалла, сен красавчиксиң" деген сөзүнө өзүн курбандыкка чалып ийген дейт. Бүт соопторун ошого арнаган. Бүт ошого арнап ийген дейт. Шайтан бул аркылуу эмне кылат десе, Кудай Таалага жеткирбей, Кудай Тааланын ордуна адамдардын эмне дейт деген сөзүн дагы даамдуу, дагы жагымдуу, дагы маанилүү көрсөтүп коет дейт. Бул да шайтандын ушул кылымда эң чоң васвасалардан бири. Мисалы өзүбүздү арзанга сатпашыбыз керек. Мен буга дагы кичине кошуп коеюн, байке, бир-эки сөз бар. Аллах Таала бизди жер бетинде эң баалуу кылып жараткан. Эң высший комплектация менен чогултуп койгон бизди. Маштанын тили менен айтканда, Аллах Таала жер бетинде жараткан жандыктардын арасынан инсан айымжы комплектация да. Көзүн, кулагын, жүрөгүн, өпкөсүн, боорун карасаңыз, керемет да. Китепке жазылса, баасы айтылса, анын баасы жок. Китепке жазылса, том китеп болгон илимди Кудай Таала инсан денесине эмне кылып койгон? Чогултуп койгон. Устазы ушул жерде бир сөз айтат. Алла Таала сени баалуу кылып жаратса, элдин көзүнө ушул баалуу комплектация менен элдин көзүн өзүң курбандыгына чалып ийсең дейт, эң баалуу иш менен баасыз иш кылган болосуң дейт. То есть тууралап айтайын, эң баалуу инструменттер менен эң баасыз иш кылган болосуң дейт.
Бул абал даана шайтанский жол дейт. Аллах таалам бул абалдан, бул состояниядан бизди корусун. Дагы үчөө бар, буну кыска айтып коеюн байке. Эркектин, айрыкча эркектин шайтандан соккура турган 3 слабый точкасы бар. 1 акча. 2 аял зат. 3 Макам. Эгер настройкаларыбызды илимий деңгээлде, такыйкый иман уровенде жакшы коюп албасак, анда бул 3 соккудан удар жеп калуу коркунучубуз бар. Өзүнүн эле математикабызга карайлы. Бирөөгө душмандык кыла турган болсок, сөзсүз слабый точкаларын издейбиз. Эгер футбол ойноп калсак да команданын слабый точкаларын таап алып туруп, ошол жерден сокконго аракет кылабыз. Шайтан дагы ар дайым биздин слабый точкаларга сокконго аракет кылат. Кээ бир адамдардын такыр акча менен иши жок болушу мүмкүн, бирок аялы келгенде өзүн жоготот. Кээ бир адамдардын такыр аялы менен иши жок болушу мүмкүн. Азын ага жолобогончу, бирок акчага келгенде өзүн жоготот. Кээ бир адамдар буга да слабый болушу мүмкүн, бирок макамга келгенде өзүн жоготкой коркунучу бар. Анда мындан кыйынмын, мындан мындаймын дегенде этат болушубуз керек. Аллах таалам бүт жактан шайтандын анан нафсибизден келген жамандыктарга каршы тура турган иммунитет, иман иммунитетин насып кылсын иншалла. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам дагы ушундай бир жаңы көптөгөн ушул меккеликтер менен биргеликте ушул мындай иманга, исламга кирип атканын көрүп жаткан мушриктер пайгамбарыбызды жанына чакырып, пайгамбарыбызга ушул 3 нерсени сунуштайт го. Мисалы үчүн арабызда сага бир макам берели. Ушул арабызда эң даражалуу сен бол. Арабызда калсаң Меккенин сулууларын тандап ал. Эң сулуу аял сеники болсун. Анан баарыбыз ошол жакта, ошол кеңеште отурган баарыбыз байлыгыбызды бөлүшөлү. Арабызда эң көп акча сенде болсун дегенде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп жооп берет? Оң колума күндү, сол колума айды берсеңер дагы мен бул даавадан, бул ишимден кайтпайм дейт. Анан алымдарыбыз дагы ушул кошумчалап комментарий берет ушул окуяга. Ушул сыноо пайгамбарыбыздын баардык үммөттөрүнө келет депчи. Иншалла биз баарыбыз ушул сыноого татыктуу чыдаган, жооп берген инсандардан бололу. Амин. Максат Таласпаев агабыз бүгүн буюрса студиябызда болду. Биз дагы ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте ушул ар бир сөзгө, ар бир ушул көрсөтүүбүздүн мөөнөттөрүнө мындай бир маани берип, угуп, ойлонуп, жакшы бир сезимдерге бөлөнүшүңүздөрдү тилейбиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү албетте Бакай Ислам банкы колдоп берди. Биз дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошондой эле учурдан пайдаланып биз Куликов компаниясына чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Себеби Куликов абдан тамактуу, даамдуу тамактар. Биз дайыма адал тамактарды Куликовдон алабыз, жана сиздерге да сунуштайбыз. Албетте бүгүн көрсөтүүбүз эң бир сонун Бишкектеги, Кыргызстандагы мыкты эмерек салондордун биринде тартылып атат. Бул in-house эмерек салону. Андыктан келип сиздер да өзүңүздөргө эмерек карасаңыздар болот. Учурдан пайдаланып биз жалпы командабызга, Денис агайыбызга, Максат агайыбызга да ыраазычылык билдиребиз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.